Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. биздин толкунга көңүл бургандыгыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз үй бүлөнүн турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Биз редакторлор бул теманы канчалык көбүрөөк издеген сайын ал жөнүндө сиздерге ошончолук көбүрөөк айтып бергибиз келет. Ал эми бүгүн биз жаш жубайлардын бири-бирине көнүү маселесине токтолмокчубуз. Ыйык жазууда биздин дүйнөнүн келечегин алдын ала айткан пайгамбарлык бар. Бирок келечектин пардасын ачып көрөрдүн астында биз өткөндөргө кайрылышыбыз керек. Алдын ала айтылган пайгамбарлыктын так аткарылып жаткандыгын, тарыхтын көөлөндүрүп тургандыгын байкап, биз бүгүнкү мезгилге жана келечекке тиешелүү болгон ыйык жазуудагы пайгамбарлыкка ишенип койсок болот. Мына ушул маселелер боюнча ой бөлүшүүгө биз сиздерди берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө чакырмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Кечиңер куунак болсун. Жаштар бири-бирин кандай гана сүйбөсүн, бирге болуп кандай гана жакшы болбосун, келишпөөчүлүктөр болбогон бир дагы жубайлар болбойт. Келишпөөчүлүктөр бул бири-бирине көнүүдө акыры болбой койбойт. Бул бири-бирине көнүү убакыттын өтүшү менен болуп калат, же болбосо нике бузулат. Үй бүлөнүн бактысы үчүн чогуу жашоонун биринчи жылдары кандай маанилүү экендигин жана ага эң зор жүк жүктөлөрүн өзүңөр ойлонуп көргүлө. Анткени дал ушул мезгилге үй бүлөдөгү иштерди жана милдеттерди бөлүштүрүү туура келет. Аял менен эркектин бөтөнчө бири-биринин ички дүйнөсүнө кирүүсү так ушул мезгилде болот жана жубайлардын аткара турган милдеттери аныкталат. Алар турмуш тажрыйбасына ээ болушат. Мына ошондуктан үйлөнгөндөн кийинки биринчи жылдары абдан татаал болот. Жана дал ушул биринчи 4 жылдын ичинде никелердин бузулушунун болушу бекеринен эмес. Үй бүлө болуп жашоонун башталышында эле кийинки жашоо турмушунда эң маанилүү болгон мен деген эки сөздүн биз деген бир сөзгө биригүүнүн аткарылышы керек. Ушул биригүүнү психологдор келечектеги бекем жана бактылуу үй бүлөнүн негизги көрсөткүчү катары эсептешишет. Бул үчүн аялы менен күйөөсүнүн кызыкчылыктары, каалоолору, ниеттери, муктаждыктары бирге кошулуп, жубайлар бири-бирин өз ара байытышы керек. Ал эми бири-бирин түшүнүү, бири-бирине жардам кылуу, бири-бирин сыйлоо жана бири-бирин психологиялык жактан көтөрмөлөө жаңы, бийигирээк деңгээлге көтөрүлүшү керек. Эгер мындай болбосо эмне болот? Жакшы эч нерсе деле болбойт. Жубайлардын муктаждыктары менен кызыкчылыктары бир бүтүнгө келбесе, мезгил өткөн сайын алардын ортосунда карама-каршылыктар орчуй берет. Бири-бирин түшүнүү деген болбойт. Тескерисинче алар тунт болушуп, аралары алыстайт. Үй бүлөдөгү келишпестиктер улам көбөйүп тереңдейт. Бири-бирине болгон тескери көз караш, сезимдер көбөйүп чогула берет. Айыл менен күйөөсүнүн бири-бирине болгон сүйүүсү акырындап өчө баштайт. Ал эми өчүп калган сүйүү карыган кезде эң керек болгон достукка айланбайт. Мына ушулардын натыйжасында үй бүлө бузулат. Жубайлар никесин сактап калгылары келген күндө да алардын жашоосу чогуу жашайт деген гана аты болот. Эмне үчүн ушундай болуп калат? Мунун эки себеби бар. Биринчиден, жаш күйөө менен жаш келин өзүлөрүнүн көнүмүш бөлгөн чүмбөтүн, орусча айтканда маскасын алып салып, жубайына өзүнүн чыныгы жүзүн, ички дүйнөсүн ачкысы келбейт. Алар бири-биринин алдында ички дүйнөсүн ачуудан коркушат. Бири-бирине камкор болуп, бири-бирин түшүнүү, бири-биринин кызыкчылыгын, каалоолорун, ниеттерин эсепке алуу
ушулардын баары мен деген эки сөздүн биз деген бир сөзгө биригүүсүнө жардам берет. Жубайлар бири биринин наркын жана кемчиликтерин көрүшү керек жана үй турмушундагы кичинекей каталыктарга көтөрмөлүү болуш керек. Кыйкымдоо жана күнөөлөө болбош керек. Бирок эмгектештик жана бири бирине жардамдашуу сөзсүз болушу керек. Өзүнүн өмүрлүк жолдошуна болгон ишеним, тилектештик жана ачыктык мына ушунун баары никедеги келишкендикти түзөт. Жубайлар үчүн бирөөсү экинчисинин өзүнүн каалаганындай кылып өзгөртүүгө тырышуудан коркунучтуу нерсе жок. Алар бири бирине кандай болсо ошондой бойдон кабыл алуулары керек. Көптөгөн жаш үй бүлөлөр үчүн бири бирине көнүүнүн кыйынчылыктарын жеңе албай калышынын экинчи себеби бул үй бүлө куруу маселесине жетишерлик мамиле кылуунун жоктугу. Үй бүлө куруу бул жалаң эле оокат, мүлк, акча эмес. Албетте бул да эң маанилүү, бирок дагы социалдык, психологиялык маселе да бар. Атап айтсак, жаштар ким менен жашашат? Өз алдынчабы же ата энеси мененби? Мына ушунда жаштар менен ата эненин ортосундагы мамилелердин кандайча түзүлүүлөрүн эске алыш керек. Андан кийин жаштар алардын үй бүлөсү кандай жолду тандарын бири-бири менен ачык сүйлөшүп алышы керек. Мүмкүн жубайлар үй бүлөдөгү негизги нерсе бул үй бүлөдөгү турмуш шарттарын жөнгө салуу деп эсептешишет. Анда дал ушундай жашоо шартын түзүш керек. Ал эми башка жубайлар болсо үй бүлөнүн негизги милдети бул бала жана баланы тарбиялоо деп эсептешиши мүмкүн. Анда дал ушундай болсун. Эгер күйөөсү бир максатты, ал эми аялы башка максатты, ата энелери үчүнчү бир максатты көздөшсө, анда сөзсүз карама каршылыктар келип чыгат. Ошондуктан ачык сүйлөшүү эң маанилүү. Үй бүлө турмушунда дагы бир коркунуч бар. Бул бири-бирине өтө эле ашыкча көнүү. Мунун натыйжасы кош көңүлдүүлүккө, камбарабастыкка алып келет. Оюбузду түшүндүрө кетели. Күнүгө эле бир нерсени айтып, кайталай бергенден жубайлардын бири-бирине болгон кызыгуусу тарайт. Бул аз келгенсип, аялынын балит кебетеси, кир халаты, жагымсыз жыты, ал эми күйөөсүнүн кир, тизеси жыртылган спорт костюму мына ушунунун баардыгы бири-биринен көңүл калууга алып келет жана бири-биринин жоготулган жакшынакай келбетине куса болушат. Ошондуктан аялы же күйөөсү бул жакшынакай келбетти башка жактан издей башташат. Жана акырында сексуалдык маданияттын төмөндүгүнөн интимдүү жашоонун бир түрдүүлүгү да бири-бирине болгон кош көңүлдүүлүккө алып келет. Мындан да никенин бузулушу келип чыгат. Келечекте бири-бирине тоюп кетүүдөн алыс болуш үчүн эмне керек? Албетте жубайлардын ар бири өзүнүн үстүнөн иш жүргүзүшү керек. Үй бүлөдөгү мамилелердин маданияттуулугун жогору көтөрүү да чоң мааниге ээ. Бири-бирин сыйлоо, кадырлоо, бири-бири үчүн жасануу жана башка. Бирок ушуну менен эле бүтпөйт. Эң негизгиси жубайлардын дайыма эсинде болуш керек. Үй бүлө курулуп эле ошол бойдон тура бербейт. Үй бүлө бул өнүгүп өсүп турган жандуу дене. Бир белгилүү жазуучу мындай деп белгилеген: сүйүү бул бири-бирин кароо эмес, бул экөө биригип бир жакты кароо. Ал абдан туура айткан. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70.
жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Атап айтканда, Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабын изилдөөгө. Бул бапта Кудай өзүнүн ишеничтүү пайгамбары Даниил аркылуу адамзат тарыхынын бүткүл өнүгүү жолун алдын ала айтат. Ыйык жазуулар келечектеги боло турганды да, байыркы болгон окуяларды да ачык айтышат. Бул дүйнөнүн келечеги адамдын колунда эмес, ал Кудайдын колунда. Исайя пайгамбар аркылуу Кудай мындай дейт: "Мен Кудаймын, жана менден башка Кудай жок, мага окшогон эч ким жок. Мен башынан тартып аягына чейин эмне болоорун айтамын, жана илгерки убакыттан бери эмнелер боло элегин айтамын." Исайя пайгамбардын китеби Эски Осуят 46-бап 9-10 ыр. Ал эми Ыйык Куран мындай дейт: "Алла Таалага күн чыгышта, күн батышта карайт. Кай тарапка караба, чар тарапта Алланын бешенеси, акыйкатта жамагат Алла Тааланын кучагында. Ал кудуреттүү күч." Куран 2-сүрө 109-аят. Бул сөздөр бизге планеталарды белгилүү жайгаштырган Кудай, ааламды белгилүү тартипте уюштурган Кудай, ошондой эле адамзат тарыхынын өнүгүшүн жетектей тургандыгын айтат. Ыйык жазууну кылдаттык менен окуп үйрөнүп, биз сиздер менен кымбаттуу досум, келечекте боло турган улуу окуяларды биле алабыз. Мен биздин жер шаарына тиешелүү болгон эң таң калыштуу алдын ала көрөгөчтүктү айткым келет. Бул пайгамбарлык Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабында айтылган. Келечекти билгизиш үчүн Кудай бизге өзүнүн ишеничтүү пайгамбарлары аркылуу сүйлөйт. Бул укмуштуудай пайгамбарлык адамзат тарыхынын 2500 жылдыгын алдын ала айтат. Качан Ыйсанын окуучулары андан алардын кийинки адамзаттын тарыхында эмне болоорун сураганда, ал аларга Даниил пайгамбардын жер шаарынын тарыхынын акыркы күндөрү үчүн атайын жазылган пайгамбарлыгын окуп үйрөнүүнү айткан. Анда эмесе кымбаттуу достор, Даниил пайгамбардын китебин ачып көрөлү. Даниил жаш жигит Вавилондук падыша Навуходоносордун туткуну болуп калат. Падыша сарайында 3 жылдык даярдыктан өткөндөн кийин Даниил Вавилон империясында көрүнүктүү абалга жетишет. Бир күнү кечинде Навуходоносор падыша түш көрөт. Эртең менен туруп ал бул түш келечекте чоң мааниге ээ болорун сезет. Бирок унутуп калат. Падышанын түшү кийин Даниил жоргандай империялардын гүлдөшүн жана алардын кулашын көргөзөт. Ал бизди Даниил жашаган доордон баштап мезгилдин коридору менен биз азыр жашап жаткан кылымга чейин алып барат жана андан ары келечекте эмне болоорун айтат. Бул пайгамбарлык өткөн турмушта кандай тактык менен аткарылган болсо, келечекте да ушундай эле аткарылат. Өзүнүн түшүн жооруп берүүлөрү үчүн Навуходоносор падыша акылмандарын, жылдыз саноочуларын, көзү ачыктарын бүт чакырат. Алар падышанын түшүн таба албай коюшат. Падыша ачууланып кыйкырат: "Силер мен көргөн түштү таппасаңар, бүт башыңарды алам." Бул жаңылык Вавилонго бат эле тарап, Даниилге да жетет. Даниил Вавилондун мыктыларына кошулчу. Бирок ал акылман да, жылдыз эсептегич да, көз ачык да эмес болчу. Ал Кудайга ишенген, анын эркине толук баш ийген адам болчу. Даниил качан падышанын буйругун укканда, ал Кудайга сыйынып алуу үчүн убакыт сурайт. Анан тизелеп чөгөлөп туруп Кудайга кайрылат. Даниил падыша эмне түш көргөндүгүн жана анын жоорулушун айтып берүүсүн Кудайдан суранат.
Навуходоносор падыша сарайында тынчсызданып, жаңылык күтүп отурат. Даниэлди сарайга алып келишет. Даниэлден падыша дароо эле минтип сурайт: "Сен менин түшүмдү айтып бере аласыңбы?" Даниэл мындай деп жооп берет: "Падыша, сурап жаткан сырлар жөнүндө эч бир акылман, сыйкырчы, көзү ачык айтып бере албайт. Бирок асманда Кудай бардык сырларды билет жана ал өзү падышага акыркы күндөрү эмне болоорун айтып берди." Даниэл түштүн эмне мазмунда экенин биле алмак эмес. Бирок кудуреттүү, күчтүү Кудай Даниэл пайгамбар аркылуу падышанын түшүн жогоруга катышты. Даниэл падышага мындай деп айтат: "Төшөгүңдө жатып сен көргөн түш, падышам. Сен келечекте эмне болоорун ойлонуп жаттың. Кудай адамдарга сырдуу нерселер жөнүндө айтып бере алат. Келечекте эмне болоорун ал сага көрсөттү. Ошондой эле бул сырды Кудай мага да көрсөттү. Муну ал мага башкалардан акылдуу деп ачкан жок. Кудай сенин сырыңды, түшүң эмнени билдирерин, эмне жөнүндө ойлогонуңду сени түшүнсүн деп мага ачты. Падышам, сен түшүңдө чоң буркан таш көргөнсүң. Ал абдан зор жана жылмакай болчу. Анын кейпи коркунучтуу болчу. Буркандын башы алтын, төшү күмүш, ал эми курсагы, көөдөнүнүн жогорку бөлүгү колодон жасалган, бутунун ылдыйкы бөлүгү темирден, ал эми согончогунун бир бөлүгү темир, бир бөлүгү чоподон жасалган болчу. Сен бул бурканды карап жатканда таш көрдүң. Бул таш тоодон кулап түшкөн, бирок аны адам кулаткан жок. Таш учуп келип, буркандын темир жана чопо буттарына тийип сындырат. Мына ошондо темир, чопо, коло, күмүш жана алтын бардыгы чогуу талкаланып, майдаланып түшөт. Шамал согуп, анын изи да калбай калат. Ал жерде качандыр бир кезде буркан тургандыгын эч ким дагы эстей албай калат. Ал эми ага тийген таш зор тоого айланып бүт жерди жаап калат. Навуходоносор падышанын таң калганын жана кубанганын элестете албайсыңар. Ооба, менин түшүм дал өзү. Даниэл, аны сен кантип билдиң? Сага ким айтып берди? Сырларды ачкан жана акыркы күндөрү эмне болоорун көргөзгөн, ааламды жараткан Кудай бар. Кымбаттуу досум, силер минтип сурашыңар мүмкүн. Падышанын ушул түшү адамзаттын тарыхынын өнүгүшүнө тиешеси барбы? Ооба, тиешеси бар. Ыйык жазуунун өзү бул суроого жооп берет. Бул жөнүндө биз келерки берүүдө сүйлөшөбүз. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Emnege
мен сырын билейин жерге алып келгени ык сүйүмдү ишенип барамын түбөлүк жашоого жолдогу тоскоолдуктан коркпойм эч качан унутпайм айкашкан жыгачты асман менен жердин көпүрөсүн өлүмүң алып келди бизди атага сатып алдың кымбат каныңа. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.